Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып жаткан Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин жаңы корпусунун ачылыш аземи болуп өттү. Биздин сүйүктүү сыймыктанган номер 5 гимназиясы атагы чыккан мектеп. Ушул мектепте канча деген биздин агайларыбыз, эжекелерибиз бүтүрүп азыркыга чейин бар, көбүнчөсү эми чоң академиктерге, окумуштууларга, жетекчилерге, чоң эми адистерге бул албетте мектебибиздин тарыхы жалпы элибизге белгилүү. Ошондуктан албетте бүгүнкү мектептин жаңы корпусу ушул жерге салынып атканы биз үчүн да чоң окуя. Бирок мен чынын айтсам, албетте биздин ушул 5-чи гимназиянын да 2 кабаттуу айылда эле районго түшчү бир имараты болуп калыптыр. Бирок албетте бизде жетекчилерибиз айтып атат, дагы ушул жерде территориясы кенен, муну да келечекте кеңейткенге дагы бизде мүмкүнчүлүк болот. Улуттук инновациялар технологиялык мектеп лицейинин жаңы имараты 375 окуучулук орунга эсептелген. Окуу имараты 2 кабаттан турат. Спорттук жана актовый залы. Ошондой эле коомдук тамактануу бөлүмү да бар. Проекти боюнча биздин биринчи негизги мектебибиздин корпусу 1226 балага эсептелген болчу. Бирок азыр окуп атканы, фактически окуп атканы, реалдуу окуп атканы 3210 бала болуп атат. 3 эсеге жакын көп балдар. Ошондуктан мына 20-жылы Саудиялык фонддун өнүктүрүү фонду боюнча Кыргызстан боюнча 27 мектепке ушундай кошумча окуу корпусу курулуп баштады. Мына биринчиси Бишкекте бүтүп атат. 375 орунду. Биз ошол башталгыч класстын окуучуларынын 1/4 бизде 1095 окуучу бар башталгыч класста. Ошол башталгыч классты ушул жака жайгаштырып окутабыз деп атабыз. Себеби бизде кошумча окуу боюнча, кружоктор боюнча класстар жетишпейт эле. Мына ушундай шарт түзүлүп атат. Билим сапатын өркүндөтүү боюнча. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиргендей, Сауд өнүктүрүү фондунун жетекчилиги менен бала бакчалар, мектеп, социалдык турак жайларды куруу багытында сүйлөшүүлөр жүрүүдө дейт. Андан тышкары Кыргызстанда жаңы окуу жылынын башталышына чейин пландалган 27 мектеп салынып пайдаланууга берилмекчи. Жалпысы ол бүгүнкү күндө 30 мамлекеттик ушул мектептердин, анын ичинен экөөсү балдар бакчасынын курулуштары жүрүп жатат. Бардыгы ушул Кудай буюрса, быйылкы жылы үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрына тапшырганга бүгүн аракеттер көрүлүүдө. Сауд өнүктүрүү фондунун Сауд консалти деген мекемеси ушул курулуштардын жүрүшүн өздөрү жүргүздү. Бизден дагы бул тармактан мамлекеттик курулуш агенттигинин алдына атайын координациялык топ түзүлүп, ошолор менен чогуу иш алып барылды. Буюрса, мына азыркы мезгилде бул биринчи этап болуп калып атат. Буюрса, быйылкы жылы мектептердин курулуштарын баарын бүтүрүп, экинчи этабында дагы ушундай жалпы Кыргызстан үчүн дагы буюрса бир 60 мектеп, 60 балдар бакчасынын курулуштары боюнча бүгүн ушул фонддун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейи кыргыз интеллигенциясында ополтоодой орду бар инсандарды таптап чыгарган узун тарыхы бар билим уясы. Заманбап технология, методдор менен билим берүүнү улантып келет. Жетекчилик, жалпы мугалимдер жамааты ушу электрондук китептин үстүндө иштеп, ар бир окуучуга электрондук журналдар аркылуу тесттерди берип, Я-класс аркылуу тесттерди берип, ошол эле учурда ар бири электрондук китеп жазганга аракет кылып, ошонун үстүндө иштеп жатышат. Көпчүлүк мугалимдер электрондук китептердин бүтүштүү, андан сырткары жана электрондук портфолиолорун жасап, эң негизгиси бизде ошо электрондук багытта көбүрөөк иштер жүрүп жатат да.